Өз өмүрүнүн жарым кылымын достук калктуу пунктунда өткөргөн Эсенгелди Турдукожоев жаманда болсо үйүм бар деп өзүн соороткону менен анын толук кандуу кожоюну эмес. Кошуналарыныкы деле ошол. Аларды минтип же ара эмес, же бер эмес, арабөк абалда калышына өз алынча мекеме катары жоюлуп кеткенине 35 жыл болгон кесиптик техникалык окуу жайына таандык жер тилкесинин жана турак жай имараттарынын жергиликтүү бийликтин ээлигине өткөрүлбөй кала бергендиги себеп. Учетум тет оттук айылда мына 80 километр жерде. Учетум жок буякта. Айрабыз кетип мынакей менин байбичем учетта бөлөк жерде, балдарымкы да бөлөк жерде. Ушундай шартта жашап атабыз, айрабыз кетип атат айдан. Мына балдарыбыз окууга кирип, жебир документаларды ора деген тиришимдик эми. Негедир мындай жаңылыштан Нарын облусунда жүргүзүлгөн аймактык административдик реформада кыйгап өткөн. Демек, анын баарысынын ийне жине чейин эске алынып, жете өлчөнүп, бир кесилгендигине ишенип болбойт. Мунусуна караганда көп нерсеге көз жумулгандай. Ошентип, ушул кайра түзүүлөрдөн үмүт артышкан 20 түтүн эл кайрадан эле же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Баягы өзүбүз көз салып караган үчүн гана туруп атат да, эгерде көз салып карабасак, урап калмак болот, эч кандай кароосуз калмак. Жогору жактардан жооп жок болуп атат. Ошол бири-бирине эле ошо шылтап жанагы министерствого карайт дейт. Министерствого караганда министерствого кандай жолу менен карап кеткенин деле биз аны толук түшүнө албагандан кийин айта албайт экенбиз. Ушул каарманыбыз болгулоп жаткандай, өздөрү баш маанектеген аймак азырынча билим берүү жана илим министрлигине таандык. Бирок 40 жылдан бери ал жактан бирөөсүн да бастырып келбегенине караганда, башкаладан 350 чакырым алыстагы менчиктеринин аларга дегеле зарылчылыгы жоктой. Андай болгон соң, жарым кылымга жакын убакыттан бери ара жолдо калган аны толугу менен ал жайгашкан Жамбулак айыл аймагына өткөрүү оңдуудай. Мындай шартта зар какшашкан 20 түтүндүн түйшүктөрү кыйла эле жеңилдемек. Зданиялар бизде турат, бирок тияктан жери чечилип берилбей атат. Биз ушу генплан, айылдын генпланына дагы кире албай атабыз. Ушу жер бизге чечилбегендиги үчүн айыл өкмөттүн балансына өткөзө албай атабыз. Министерствого да кайрылганбыз ушу билим берүү тармагынын. Аякка да кат жолдоп кетиргенбиз. Аяктан да бир алгылыктуу жооптор эч кандай эчтеке болбой атат. Сөздүн тоготерин айтканда, билим берүү жана илим министрлигинин жогорудагыдай сага да жок, мага да жок мамилесинен эңирде эл жабыркап, өйдө тартышса өгүздөр өлүшүп, ылдый тартса арабалары сынып турган кез. Андыктан аларга боор ачып, жагдайды жайгарууга бирөөсү табылса, карапайым калктын соопторуна калчуудан. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.